Tokpay ayına geldik. Dinara Moğdalievna işlegen mektepke Kızıl Tuu ayılı hükümetine karayt eкен bu mektep. Gelingizler. Kандай maksatта geldik? Çıkarda. Maksatdaşlar, sapardaşlar жолуга атабыз. Мынакей ана арасынан таанысыз. Кимге көрсөтөсүз? Жақсы. Саламатсыздарбы? Şimdi başladım. Duyup bilip жүргөн адам экенсиз. Biz siz менен сыймыктанабыз. Ушул жерде жашайт экенибизди угуп алып аябай сыймыктандык менен. Bir iret ойлогомда бул бала каяка кетти депчи бир убакта ойлогом. А көрсө ойлоп койгон нерсе ишке ашат экен. Мына бүгүн көрүп атам да мен. İştik рахмат. Чай içsеңиздер анда. Her birimizde yaşlıklar olsun, denizluklar olsun, işimizde de iyi olsun. Anın biri birinci muhallimde Subal, Bakay'dın cayetinde Halık, Cemila'da Seyit'in obrazların katıra kargan Nasret Dubaşev. Nasret Dubaşev 1953 yılı Çүй обласының Сокул районундағы Кызыл Туу айылында туулган. Фрунзеде, азыркы Бишкек шаарындагы мектеп-интернатта окуган. Шериктештик өлкөлөрүнүн экинчи эл аралык кино фестивалында Шамбала тасмасында мыкты актер үчүн сыйлыкка татыктуу болгон. Бул тасма Москвада премьерасы көрсөтүлгөн. Так повелось у нас со времен кочевья, когда деды наши вместе развивали стойбище, вместе бунтовали скот. Малый дом тоже проводил в армию сына. И я был единственным мужчиной в семье. Но самым главным человеком в нашем доме была моя мать. Мы ее звали. Ты постой, отдыши сначала. Ну пошли! Ишь ты какой быстрый, бери вилку, помоги. Пошли! Бери вилы. Жемья! Жемья! Поедешь с нами! Там стену некому накладывать! Жемиля, таблички подано! Выбирай любую! Жемиля! Жемиля, давай помогу, а? Я тоже. А? Давай помогу. Не подходи! Ты чего, парень? Если брата нет, так вообще можно? Посмотри на него. Выбирай! Смотри, не как заступник из Роттербергом. Не мешай треба! Выбирай! Şimdi şöyle 6. klasta falan. Açыңыз айтмады, бет актерлорду сиз албактан баладайраак алып алдыңыздар. Азыркыдай алып инсан же болбосо улуу актерлор деген жоксуз да, же кандай кабыл алып көрдүңүз Даниярды, Жамиляны көргөндө, биринчи көргөндө. Түшүндүңүзбү алар жөнүндө? Сизге бирөө мындай маалымат бердиби астында ушундай актерлор деп? Эчтеке айтпай эле баягы бала боюнча тарта башташты, э? Емен он великий был баланчаның içinde ешкім айтқан жоқ. Съемкаға алып барады. Мен шындығында сыйлықтамын, мен илгерки залқарлардан ешбірі менен иштешпей қалбаптырмын, бар мен иштешпеймін. Мұрат Рысқұлов, Забира Гүмшалева, Алиман Жанқорозова, Күйікова, Кыбыкеева менен де бір эпизодтарда аралашты. Süleyman Kulçakmarov, Sayıpbek Cumagül, Natalya Rimbaşarova. Degili tövesi görüngen mıhtılar menen işleşkenine sığınıklar. Ama üçün tartat, kinonun arxiv üçün tartat. Кино тартылып бүткөндөн кийин Наталья Орунбасарова менен канча жылдан кийин жолуктуңуз же тез жолуктуңуз? Жок, аны ал киши Москвада жашайт. Андан кийин мен жолуккан жокмун. Андан кийин ал Россиясына келип 13-жыл жолуктук.
Bunda kança жылдан кийин болот? Ошондо 72 жылдан бери жолуккан жокпуз да. Мен ошону айтайын дедим да, сиз кайсы бир интервьюда айткансыз да, ошол чоң залдан мен Жамиля деп микрофон менен Эме болду да. ошол Ошо 13-жылы Жамиля Наталья Басарованы чакырыптыр. Ага бизде Кыргыз кино департаменттин Агылбирс деген сыйлыгы бар. Ошол Агылбирсти беребиз деп. Анан мени да чакырды. Анан барганда Наталья келдиби десем, келди деди. Барып жолугайын десем, жолуктурбай койду. Сюрприз кылат. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер? Агайга менин суроом бар. Орус тилинде үн коштооңузду өзүңүз коштодуңузбу? Мен эмне орусча сүйлөгөнүм. азыр бул эмен аягына чейин айтып койсун э? Жолуккан. Анан ал эме сценага чыкты, ага тиги Агылбирсти ыйгарды. Анан Текебаев жанынан жетелеп алып сценадан түшүп баратканда анан баягы Жамиля деп кырганда эметтеди да. Анан залда эл топ турат. Анан мен залдын башка четинде тургам, ушул жерде режиссер айтты да деп. Анан мен Жамиля десем, Жамиляны окшоштук. Эки жол кыйкырып эметсем, мына тургулаган десе ойло. Ага чейин мен көргөн эмес. Эми просто киношниктер сюрприз кылат деп. Ошондо жолуктум. Андан кийин 18-жылы 18-жылы Жамиля орус кино күндөрүндө келиптир, 10 российский киношниктер, артисттер менен бөлгөн. А биз как раз эсимде деген 10 мүнөттүк фильмдер тартып атканбыз. Мисалы Сейит менен Жамилянын 60 жылдан кийинки жолукканы деп. Анан тиги Нургазы менен Кулубектин жолукканы, Ильяс менен жок, Ильяс эмес, Исмайыл менен Сейдейдин 60 жылдан жолукканы деп, 10 мүнөттүк фильмдерди тарталы деп Москвага баралы деп атсак, Наталья көлгө келип калды. Анан ошо көлдөн жолу 10 мүнөттүк Сейит менен Жамилянын жолукканын тарткан, азыркы картайып калган. Анан 18, андан бери 5 жыл өтүп кетти. Ошондо 70-жылы 14-жылы 44 жылдан кийин жолуккан экенсиз да. Ошондой болуп атат. Ушул аткарган ролдоруңуз үчүн гонорар төлөп бердиби? Канча төлөп берди? Бизге кызык болот. Бизге ошол эле кызык. Себеби 90-жылдыкка арналган Супер Инфо газетасында ошо 90 жыл, чын айтып атышым 90 жылдан арналган ошондой бир макалада сиз интервью бериптирсиз. Мен ошону сактап койгом да. Ошол жакта бар да, ошо гонорар алыптырсыз, ателеңиз шифонер алып бериптирсиз. Гонорарды мен бала болуп калдым ал убакта. Мен менен договор түзүчү эмес. Ата-энем менен договор түзүчү. Мен ошондо договордун чектинде көзүмдүн кыйгынынан көрүп калгам 4000 рубль. Договор түзүлгөн. 4000 рубльге Москвич Жигули келип чыккан. Үйдө бир шонер бар да. Ошол гонорардан алынган. Анан ата-энемдин үйүндө турчу. Анан балдар деген берилип кеткен. Анан баягы ата-энем өтүп кетти, өзүлөр өтүп кетти. Анан ал үйдө эч ким турбай калды. Шонер калып калды. Анан кийин мен ортончу балам Жамиляны өлчө бөлүп чыкты. Анан баягы шифонерди сурайт. Шифонер кереги. Ошону Жамиля фильминде гонорарга алган шифонер экенин билем да.
ошо баламдын үйүндө турат. Ошо бойдон эч жер эски качествосы. Бузулбай. Ошол 4000 рубль экенин көрүп калгам. Аны мен алган жокмун да. Кийде атса, ошого эметип кеткен жашы. Ошондо аябай эле кыйкырып чын жүрөктөн Биз көрсөк да ыйлайбыз. Эми ал бир эле дубль мен тартылган. Ошондо баргандан кийин айттым, ыйлаш керек деп. Мен өзүм келип режиссерлордун өздөрүнүн бир эмелери болот, тактикалар. Сүйлөшүп, даяр болгонун айтып кой деп коюп, кетип калдым. Анан мен балам да. Баланын деле бала кыялдары болот, балага өзүнчө бир кызыктуу нерселер бар. Баланын өзүнчө бир дүйнөсү бар албак. Ошол нерсе менен мен даярданганга аракет кылып, анан сезип турам ушу даяр болуп калды. Анан я готов деп кыйкырсам, кайра отвлекаться этип кетет. Колумду көтөрдүм. Приготовились деп чуулап калышты. Камераларын дайындап, анан мотор деген анан мен чуркадым. Мен колоп жүрүп тарттым. Анан кийин жана жыгылып калган жерди ушу боомдун ичинен тарткан. Жана кубакыга жетпей. Ошол жерде чийлер, амдын, таш. Чалып жүрүп операторго таңгам, ал камера менен мен жанында чуркап жүрүп ал жыгылбайт. Камера менен артынан чуркап барат. Анда эмесе тирек ошол жерден аткарып берсин деп. Колуна келишин кирейиндеп калган. Бир убакта башым эле көтөрсөм, нарк көзгү суу кечип өткөн эки кишини кокусан көрүп калдым. Алар Жамиля менен Даяр экенин дароо тааныдым. Эмнегедир алардын жүздөрү чоочулагансып, бирдеңеден сактагансып сүрдүп эле. Даяр адатынча дейин арыштап, аттаган сайын эскилиги жеткен солдат өтүгүн конуштарына шатылдатып урунуп келе жатат. Жамиля болсо аппак жуулган жүн жолгун салынып, үстүнө базарга кирчү кызыл ала көйнөгү менен чибаркы чапанын кийип алыптыр. Бир колунда түйүнчөгү бар. Экинчи колу менен Даниярга карманып эле жатат. Булар биздин аял таштап башка бир аялга кетип баратканын түшүнгөндө ичим тызылдап куйкулана түштү. Тигилер коктудан алып жоолоп жөнүштү. Мен шалдайган бойдон эмне кыларын билбей, сүйлөйүн десем тилим таңдаямга жармашып калгандай. Тигилердин карандары улагым алыста отуруп, чийдин арасынан көрүнбөй да калды. Мен ошондо гана эсиме келдим. Жамиля деп үнүм жеткенче кыйкырып, анан турган ордумдан атырылып, алардын аркасынан чуркадым. Сууну суу дебей, өтүкчөн, кийимчен түз эле барып сууга кирдим. Суунун муздак тызылдаткан чачындылары бетиме, бүт боюма жабыла берди. Ага да карабай чуркай бердим. Бир убакта бутум бир нерсеге чалынып кетти эле. Күү менен барып бет алдым мен жерге жыгылдым. Жамиля деп жаш балача шолоктой ыйлап, мен өзүмдүн эң жакын жана кымбат адамдар менен коштошуп жатырмын. Көрсө, ошол кезде мен жеке эле Жамиля менен эмес, өзүмдүн бүтүндөй балалык чагым менен коштошуп жатырмын. Көрбөй тура эмес. Мындай башка чара катканда болмок экен деген ойлор келип, анан кетип калат чыгып. Чыңгыз Айтматов менен ошо кинонун астында көрүшүпсүз. Эми ошо Чыңгыз Айтматовдун дагы ошо улутка маани бергени да биз өзбек бала эмес, бул кыргыз бала аткарсын деген. Ошо кыргыз эле образ жаратыш керек болчу да кыргыз бала. Өзбек бала балким ал аткармак, бирок ошончолук жан дүйнөсүн балким Сейиттикин ача алмак эмес да. Ошон үчүн ошо
шынын айтмадым да көсөмдүк экен да бул сиздин кыргыз экениңизди белгилеп аткандагысы. Кийин апаңыз эмне деп айтты? Эмне деген мындай үйдө сөздөр болот да баары бир. Же мындай үйлөнөрдө апаңыз эмне dedi анан ошо азыр жолдошуңуз менен таанышканда сиздин ошол образдагы аткарган бала экенин билдиби? Билип таанышты же билбей таанышты же кийин кандай мамиле болду? Менин жолдошум. Сиздин жолдошуңуз. Апаңыз дагы, агыз дагы. Endi internatda o'qirdim da. Internatning bari ele bilchi, kino tartib atgandir. O'quvchilarga kelib mashina olib ketishdi. Mashina syomka olib kelib, kechinde syomka degan qayra kelib qo'ydi. Internatdagilar bari ele bilchi. Al menga joldoshim o'sha internatda. Jamila 67-68. Дагы Бакайдын жайыты биринчи мугалим жерде тартылгансыздар. Birinci muallim 65. yılı, Bakay'ın cahidi 66. Ошол биринчи мугалимде каза болуп калган бала сиз жазыптырсыз, баары кошо илей бергенде чын эле өлүп калдым деп ойлоп турмун деп жазыптырсыз. Ошондо мектеп күйүп кетет го. Мектеп менен кошо Суан деген бала күйүп кетет. Анан мени караала кылып майлап туруп анан жакырып шейшеп жаап коюшту. Анан Судукбекова деген апабыз бар эле, артист. Жаныма отуруп алып шаркылдады келип кошоп. Анан эми бир эле тартып кетти, бир эле дуу билбес. Кайра кошот. Анан ушунчалык кошот. Олбутун мыймылдатсам кыйын да. Ошол убактагы артисттердин аксакалы. Анан эми биздин менталитетте улуу кишиге көтөрбөйт. Анан мындан илгери талим тарбия деген берүүчүлөр. Анан чап деди. Мен чаптым. Жарабайт. Мен акыркы чап колум барбайт. 3 жол чаптым. Чаба албайм да. Анан ким чаап атканы көрүнбөйт да. Аркасы турат, анан укуруктун тийгенин тартат. Анан кийин чал кайрылып караса, бала турат, укурук карап. Чапкан менмин деп. Анан чаап атканы ким экени көрүнбөйт да. Анан Алиман Жангорозова апабыз исалып жаткан андан мурун сабак ата. Анан защита коет, болбойло камчыдап, болбой өткүдөт экен. Эң жери биз жабылбай калган жерге берчи мен өтүмдү алып алайын деп. Ошол киши чапкан, мен чапкан. Барган ким кастингге бирөө. Жарабай. Молдурга чалып жооп берип коечу. Чыгармачылык боюнча тартылган артисттер жөнүндө бир аз маалыматыңыз барбы? Мисалы Нургазы, Наталья Алмасханова. Эми кабарлашып турасызбы? Эми могу 95 жылдыкта ар кайсы жакка ушундай иш-чаралар өтөт. Ошол жака чакыруулар болот. Айтматовдун каармандары менен жолугат элек. Мурдагы менен арындан келип мен, Нургазы, Ильяс, Чоро Думанаев жанагы. Төртөөбүз барганбыз. Жакта Ага Хандын центральный институту бар, Азия
Aynen. Ошол институтта bir чоң иш-чара болуп атыптыр анан. Айтматовдун каармандарын элип бериңиздер деп сурагандан барып келип. Ушул жерде отурган адамдар баардыгыбыз Айтматовдун чыгармаларын китептерден окуйбуз, телевизор. Анан ал киши келип мен башыма сылап сен жакшы болот экенсиң. Анан окугуң кандай анан мына деп. Бул чоң бала менен кичике бала менен чоң киши көп деле бала. Майектеш окуйт. Ошо башына сылап коюп кетип калчу. Режиссер жол. Жана озвучкада кичим büyüktü орусча. Режиссерлер замечание кылып атса айтмады. Туура эмес окуп атса Чингис, ты неправильно читаешь деп. Айрамит. Ондо всё. Режиссер да. Ал Айтматов жазуучу болгону менен чеберчилиги жок. Анан ошо поправка кылып. Орусчасын ошо автордук текстин өзү окуган. Анан кыргызчасын ошондо чогуу озвучка кылганбыз да. Siz анан мындай искусство институттарда окудуңузбу? Жок, мен артист болоюн деп аракет кылдым. Аракеттенген жок. Себеби сүймөн кул айттым. Неғазын айтасың? Мени качан тартып деп жүрө берсин. Неғазын айтасың? Башка жака бар деп койдум. Мен артист болоюн деп аракет кылдым. Мисалы ошол Жамила Союз кулагандан кийин 17 жыл кино тартылды. Киностудия вообще иштебейт. Туура эле айтыптыр. Ким келип мени качан кино тартат деп эле жүрө берет. Бизде штат деген жок. Мисалы, Мосфильм киностудиясында штат бар. Тартылса, тартылбаса да айлыгын алып жүрө берет. Анан тартылган убакта ал өзүнчө контракт. Бизде андай штат жок. Мисалы, Сүймөн Кулчакмаров деле өзүнүн сүрөтүн тартып, өзүнүн ишин кылып жүрө берет. Ал чакырса барып контракт менен. Ошол интернатта окудум дедиңиз, киного алып кетет, машина менен кайра алып келет. Балдар кандай кабыл алды? Ой, балдарга той болчу да. Алар кызыгып сурашчу эле сизден, эмне кылдың, сиз айтып берчү элеңиз аларга. Эмне сыймыктанып, мындай өзүңүздү жогору сезип, андай болдубу? Деле мындай түшүнбөйт, эми көрбөгөн кандай. Тарихи нерсе. Телевизор жок билбейт. Мен жана айлык алчу эмесмин, только жана суточный питанияга 2 сом 60 тиен келишти. 2 сом 60 тиен деген баладан артып калат деп. 10 күндө 26 сом алам. 10 күндө 10 сом кетет. 16 сом алам. 16 сом деген чоң акча. Кино 10 тиен. Киноға он чақты баланы киноға алып барсың мен дейшті. Киноға алып барып пирожка алып берсің 5 тиындық пирожка. Ана мен келгенде той болчу бар. Ошол мектеп интернаты Абдраевада. Сизди окуучубуз деп сыймыктанат болуш керек да. Азыр мындай бир сөз кылып бир группалаштарыбыз, то есть классташтарыбыз, биздин классташ ушундай роль аткарган деп сыймыктанат болуш керек да. Же байланышыбыз Азыр эски мугалимдер Жок да. Билбей калды. Барды мен чакты жылдын барса уже бүт жаңы. Зданияны баары жаңырып калыптыр. Зданияны дагы өзгөрүп. Мурунку мугалимдер жок. Мен чалып окуп калдым анан. Ошол съемкага кеткен учурларыңыздарда окуңуздарга залакасы тийдиби? Ошо съемкага барып катышкандарыңыздар. Биринчи мугалимде бизде мугалим, воспитатель экөө алып жүрчү.
Başka Cemile olsa misal Jaydın günü kanikulanın tatlıda koymuş. Akayın caydı dele. Jaydın günü tatlıda. Kanikulandı da. Kedimde bir siyomka bolğan vaqtda, da siyomka bolğan vaqtlarda bir siyomkalar var geçimden de. Bir bundan kalsın muallimler jaman görülüyor. Eşit karar. Özünüzün baldarınızın attары kimdir? Şu çıkarmalardan koydunuz bu, aktörlerin atlarını koydunuz bu. Ya men koygan jokmун. Men bir nevere kızımın adı Cemile. Oğlum menen gelinim süreçti. Erkek bolsa Seyit de koyuyorsun, kız bolsa Cemile. Kız bolsa Cemile de. Degem de men özüm direktör bolupçum, anan agay kelgende men berip turup, anan özüm dekретке кеткенмин. Ошентип ошол эки схема менен мен мектепте айбек соны иштеп берген. Мен да начальник классный валимин. Начальниксиз сиздер, Өзүм ушу факультеттен бирок эмнегедир начальник иштеп калгам. Мугалим көп болгон болуш керек эле ал мезгилде. Кийин анан директор школа болуп жүргөндө ошо класстарга берчүмүн. Эми азыр энелер мектебин бүттүм кыздар. Кайра. Мына Динара менен ошол жерден таанышканмын. Өзүм акча төлөп ошону окудум. Мурда иним сабак берип Тизгөндө? Бул энелерге эле биз мугалимдерге бул тиешеси жок деп жүргөм да. Өзүм жаман оюмда. Көрсө ал туура эмес экен. Эне деген бул эне мектеп деген таптакыр башка экен. Аны окуш керек экен. Окуп билим алып туруп анан кийин мындай көзүңдү ачып карасаң бул башка маселе экен. Энеси билимдүүнүн библиода балдарга жөнүндө көзүңдү эле чоңойтуп коюп турмай. Böyle yapmıştık ara. Yönüktürüm деп. Күндөлөрдө жомок айтам, аны эмеге салам, кайра. Сонун экен эжемектеңиз. Болса да мушташа берчү. Мушташа берчү. Мамлекет тарабынан алган кандай сыйлыктарыңыз бар? Колдоого болду элеби? Эми мамлекет эмгек сыйыргенди берди. Айтматов сыйлығының лауреатымын академиядан берген Айтматов жанагы эмесилер. Кыргыз киносунун отличники деген намы бар. Анан эмди биз Кыргыз Республикасынын эл артисти деген нам беребиз деп атышат. Сени берди. Насиптеш кылып, бетме жолукканыбызга сүйүнүп атабыз. Сиз балалык кези менен ушу Сейиттин ролун аткаруу менен бүгүнкү күнгө чейинки тарыхта калган бүгүнкү күндүн каарманы болуп ушу биз менен жолукканыбызга сиз сыймыктанат экенсиз. Биз андан бешбеттер ушундай көксөп келдик, биз менен Токмок жергесиненчи. Анан ушундай колтон калганга сизден кагаз даярдап алдым эле ушул. Туура. Көрсө ушу мен дагы тилчи эмесмин, бирок ошентсе дагы ошол Данияр менен Жамилянын сүйүүсү ушу сиз аркылуу ушу бүгүнкү күнгө чейин таңазаланып, убагында канчалык сынга кабылса дагы, Чыңгыз Айтматовдун ушул Жамиля чыгармасы. Анан бир окуган жерим бар да, ошол Чыңгыз Айтматов ошондо аллергия оорусуна, ошо нервден аллергия оорусуна калган экен деп окуган бар да. Анан качан башка мамлекеттерден да колдоо көрүлүп ушу экөөнүн сүйүүсүн даңазалаган чындыгы чыгарма сүйүүнүн эмесин чыгарып даңазалаган чыгарма катары кабыл алынгандан кийин анан ушу чын эле кыргыздын аябай сынына кабылган чыгарма. Эми атаякчылар билет го. Ушу сизге рахмат. Бизге токолгонуңузга. И Асаналина мага да бирдер коңузчу.
Анан эч айымчыда эмнесилер 95 жылына карата абдан сонун иш-чаралар өтүп атат. Окуучуларыбыз чын эле ошол агайдын чыгармаларынын негизинде тартылган кинолордун баардык ролдорун аткарып, ушул балалык кезиндеги бир агайдын курагындагыдай бир артисттик чеберчиликке, ошо өнөргө тартылып аягында сонун видеолорду жөнөтүп жатат биздин мектеп кураларыча. Анан ошол агайдын 95 жылдыгына карата карап атып бир Москва шаарына жазган бир кыздын жакшы ырын окуп калыптыр, ала келдим эле. Чын кыз десе укалам баарын суктан, дүйнөгө дүңгүрөп аты чыккан, дарактын тамырындай миң бөлүнүп, калем менен урап кетпес мунар турган. Чын кыз десе кыргыз деп билгини алам, түрлүү тагдыр жазылып баскан адам, алтын калем жаратып шедеврди, ак сүйүүнүн арзуусуна мончок таккан. Чын кыз десе асмандагы жылдыз дегин, жаркырап жанып турган улуу тегин, сабак алып ар бир жазган чыгармаңдан, жашап келет жан дүйнөмдө учкун кебин. Чын кыз десе алып эске салгын, ала тоодой бийик сенин атак даңкың, аалам кезип алыстардан көз чаптырган, ай асманга теңдеш келет дайым баркың. Чын кыз десе угалам баарын суктан, бүркүттөрдөй канат кагып бийик учкан, улуулукка тазим кылып жүрөлү, кылымдардан кылымдарга ыйып туткан. Биз ошол чын кыздын элинен деп биле турбай, башка мамлекеттер кыргыз деген айрым чет мамлекет элдери билбесе дагы ошол чын кыздын элинен келген экен деп ошол чын кыздын